Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек жылуулук электр борборунун датка кеминден түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун башкаруусу бөлөк бирөөнүн колуна өтөбү. Бул тууралуу Акылбек Жапаров билдирди. Социалдык тармактарга тараган тасмадагы 2 жаш баланы мушташтырган аялдардын аты жөнү такталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Жогорку кеңештеги айтышуу Мадумаровду артистке теңеген депутат. Бүгүн 29 июнда өкмөт үйүнүн алдында казино ачууга каршы митинг өтүүдө. Акцияга 10 чакты адам катышууда. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен үй-жайынан колдо бар мүлкүнөн ажыраган адамдардын жакындарынын кайрылуулары себеп болгону айтылган. Өкмөттүн кумарканаларды кайра ачуу тууралуу сунушу 22 июнда парламентте экинчи окууда 5 жолу добушка коюлуп, дароо эле 3-чү окууда дагы добуш берилип, 58 депутат макул, 9-у каршы болгон. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан 5 депутат добуш берген эмес. Өкмөт үйүнө келдик. Өкмөт үйүндө кабинет министрдин жетекчилиги Акылбек Жапаров жана Садыр Нуркожоевич Жапаровторго биз кайрылабыз. Элдин үнү, жалпы сиздер эл өкүлдөрүсүздөр, сиздерди эл шайлаган, эл төбөлдөрү бардыгын эл шайлаган, ошон үчүн элдин үнүн угуңуздар. Эл Кыргызстан эли казиного каршы, кыргыз журтчулугу казиного каршы. Биз мындай арам иштин, туура эмес иштин, экономикалык каатчылык болуп атат деп арам ишти таңуулогонду биз туура көрбөйбүз. Жалпы кыргыз журтчулугу апаларыбыздагы, аталарыбыздагы, жигиттерибиздагы, кыздарыбыздагы бардыгы казиного каршыбыз, кумарканага каршыбыз. Биз кыргыз жеринде казинонун ачылышына каршыбыз. Кыргызстан казиного каршы! Кыргызстан казиного каршы! Кыргыз эли казиного каршы! Кыргыз эли казиного каршы! Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана ошондой эле өкмөт мүчөлөрү өлкөдөгү акыркы экономикалык, социалдык абал тууралуу маалымат берүүдө. Анда өкмөт башчы тышкы карызды төлөө бюджеттин чыгаша бөлүгүндөгү өзгөчө ордунда турганын айтты. Жапаров эгер Кыргызстан аласасын убагында бере албаса, кайсы бир объекттерди башкаруу башка бирөөлөрдүн колуна өтөөрүн эскертти. 2023 жылдан 2028 жылга чейин 400 миллион доллардан кем эмес, айрым учурларда 460 миллион долларга чейин тышкы карызды төлөйбүз. Мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыңкы 5 жыл катары менен биз 35 миллиардтан 50 миллиард сомго чейин каражат жумшап турушубуз керек. Тышкы карыздын 50%дан ашыгын Кытайдын Эксим банкына төлөйбүз. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албай калсак, Бишкек жылуулук электр борборунун датка кеминден түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун башкаруусу бөлөк бирөөнүн колуна өтөт, деди Жапаров. Буга чейин президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуру башталганын, алдыдагы 10 жыл насыяларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөөрүн билдирген. Жана мен айтып кеткен 80-85% тышкы карыздын ичинен 50%дан ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал каражаттарды кантип жана кайдан табабыз деп 5 жыл катары менен ойлонушубуз керек. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак, Бишкек ТЭЦтин башкаруусу, датка кеминдин башкаруусу, түндүк-түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Тактап айтканда экспорттук импорттук банк кайсы управляющий компанияны киргизсе, ошого өтүлөт. Жакынкы Пакистан, Шри-Ланка жана бөлөк өлкөлөрүндө ушундай фактыларды сиздер менден дагы жакшы билесиздер. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов автоунаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу акысын азайтууну сунуштады. Ал парламенттин 29 июндагы отурумунда сүйлөп жатып, министрлер кабинети бекиткен азыркы бааны кымбат деп эсептей турганын айтты. Баасын 80 000 сом деп бекитишти. Бул жерде теңсиздик болуп жатат. Баарында эле мындай мүмкүнчүлүк жок. Караңгылатуунун баасы машинанын кыймылдаткыч көлөмүнө жараша берилсе болмок, деген ал өз сөзүндө.
Машинанын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга 1 жылдык уруксаат алуу үчүн 80-120 миң сом акы төлөө бекитилген. Айнекти караңгылатууга уруксаат жеңил машиналарга гана берилет. Такси айдагандарга мындай уруксаат жок. Тонировканын бул жеке автоунааларга бул жерде кичине адилетсиздик болуп атат да, теңсиздик болуп атат. Эмне дегенде бардыгы эле 80 миң сомго тонировканы ала албайт. А мына менде сунуш бар конкретно. Сиз ушул Кабминге жеткизсеңиз, мен сунушум на тонировканы машиненин объемуна карата берилсе. Например, 1ден 2ге чейин 20 миң болсо, 2ден 3ке чейин 40 миң болсо, 3ден 4ке чейин 60 миң болсо, 5тен жогору 80 миң болуп кала берсин. Ошондо деле абдан жакшы киреше болот. Мына азыр эле уже 1,5 ай өттү, 38 миллион сом түшүптүр бюджетке. Бир четинен дагы бюджетке көбүрөөк акча түшөт, экинчи четинен дагы мына адилетсиздик болбойт. Депутат Медералиев бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөп жатып, кесиптеши Адахан Мадумаровго нааразы болду. Адахан Кимсанбаевич, эмне үчүн билип туруп шоу кылып жатасыз? Эми регламентте ушундай норма буга чейин комитетте каралат, талкууланат, бул жерге келет, өтөт. Чынында регламентте туура эмес болуп калган. Кайсы мыйзамга добуш берип жатасың билбей каласың. Бирок Адахан Кимсанбаевич билип туруп эле элге жагынайын деп туруп, бул жерде бардыгы акылсыздар олтургансып, жалгыз сабаттуу болгону өкүндүрбөй койбойт деди ал. Моомдай мыйзамга ушундай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Ай койчу эми кете берсин деп эле добуш кетип баратат. Бул оюнчукка айландырып алдык биз мыйзам кабыл алууну. Ал мыйзамдардын аркасында миңдеген, миллиондогон адамдардын тагдыры жатат, урматтуу кесиптештер. Жок дегенде бир эки ооз суроо берип койбойлубу? Эмне жөнүндө кетип баратат? Комитеттин төрагасына сөз берип койбойлубу? Бир 2 мүнөттүк бир баяндама берип койбойбу? Моомдай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркке барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек, ушу элди шоу кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп, зачем шоу кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин, мээ свежий болуп турганда ошондо добуш берейли деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз, билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушул убакка чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым. Эми тут уже популизмде чек болуш керек да. Усаттуу Тантурдович, урматтуу депутаттар, мен айтып коеюнчу, бул мыйзамдарды өткөндө 4-күнү караганбыз. Адахан Мадумаров ошол күнү жок болчу, жумушта эртең менен отуруп кетип калган ошо бойдончу. Анан бияка чыгып эле ар кайсын айта берсе эле ушунун сөзү туура боло береби? Бияка туруп алып эле. Анан кийин муну эгер добуш берип атканда, бу жерде 1-чи класстын окуучулар отурган жок да. Баары билет да кайсы мыйзамга добуш берип атканын. Көрүп атасызбы? Көрүп атсаңыз жакшылап көрүп алыңыз. Токтотпойсузбу ушунуңузду? Силер кимсиз сизге ошол мыйзамды айтып бергиде? Билип алсыңыз өзүңүз ошол жерден компьютерден карап туруп. Социалдык тармактарга тараган тасмадагы 2 жаш баланы мушташтырган аялдардын өздүгү такталып, тергөө иштери башталды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы 29-июнда кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 10-июнда Кадамжай районунун Апсамат Масалиев айыл аймагында болгон. Айылга төркүлөп барган 38 жаштагы жарандын 8 жашар уулу менен анын сиңдисинин 9 жашар кызы мушташкан. Апалар балдардын урушун тыйбай, алар
балдарды мушташууга үндөшкөн. Бул материал Кадамжай райондук милициясынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, жаш балдарды уруштурган 31 жаштагы аял жана анын 2 кызы суралып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми 38 жаштагы АГ 2 уулу менен туруктуу жашаган Ош облусунун Алай районуна кетип калгандыгы аныкталды. Учурда бул материал боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Ысык көл жээгиндеги Калайман Мушташтан 18 адам кармалып, азыркы учурда сурак берип жаткандыгы тууралуу милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, көл жээгинде Калайман Мушташ 29-июнда Радуга пансионатында орун алган. Алдын ала белгилүү болгондой, окуя пансионаттын коопсуздук кызматкери менен коноктордун ортосундагы пикир келишпестиктен тутанып кеткен. Чолпон Ата шаарынан жана Жалал Абад облусунан барган 4 конок менен пансионатта иштеген 14 жергиликтүү коопсуздук кызматкерлери кармалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул окуяда эч кандай пансионатка же көл жээгине кирүү боюнча маселе жок. Коноктор спирт ичимдигин ичип алып, коопсуздук кызматкеринин тартипке чакыруусуна баш ийбей, Калайман Мушташка айланып кеткен деп айтылат маалыматта. Жапырт Мушташ тартылган тасма буга чейин социалдык тармактарга тараган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.